Bismillahirrahmanirrahim. Алла Таалаға чексіз мақтаулар болсын. Жана акыркы пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга Алланың саламы жана салаваттары болсын. Ассаламу алейкум, урматтуу мусулман бир туугандар. Алла Таала кээ бир периштелерге эненин курсагында жаткан балага сүрөт киргизип, аны бактылуу же бактысыз экенин жазып келүүгө мүмкүнчүлүк берген. Бул тууралуу төмөндөгү хадисте кенен баяндалат. Абдулла ибн Мас'уд радиаллаху анху мындай деди: чыныгы бактысыз жан энесинин курсагында бактысыз деп жазылып коюлган жан. Чыныгы бактылуу инсан башкалардын абалынан сабак өрнөк алып жүргөн инсан. Бул сөздү угуп турган кишилердин бири сурады: инсан эч кандай амал кылбай туруп кантип бактысыз болот деди. Сахабага: мындан таң калба, мен пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан ушул хадисти укканмын. Эгер тамчы 42 күндүк болсо, Алла Таала ага бир периштени жиберет. Бул периште тамчыга келбет берет, кулагы, көзү, териси, сөөктөрүн жаратат. Жана ал: "О Роббум, уулбу же кызбы?" дейт. Роббуңар каалаганын өкүм кылат. Жанагы периште аны жазат. Кийин: "О Роббум, ажалы качан жетет?" дейт. Роббуңар каалаганын өкүм кылат. Жанагы периште аны жазат. Кийин: "О Роббум, ырыскысы канча?" дейт. Роббуңар каалаганын өкүм кылат. Жанагы периште аны жазат. Кийин периште колунда барак менен чыгат. Буга кошумча да кошпойт, алымча да албайт. Муслим. Имам Бухари келтирген хадисте төмөндөгүдөй айтылат. Абдулла ибн Мас'уд радиаллаху анху мындай дейт: Алланын чынчыл элчиси алейхиссалам бизге айткан: акыйкат силерден ар ким энесинин ичинде 40 күн тамчы түрүндө болот. Анан ошончо убакыт уюган кан түрүндө. Анан ошончо убакыт бир бөлүк эт түрүндө. Анан Алла Таала 4 нерсени жазып коюу тапшырмасы менен бир периштени ага жиберет. Ага анын кыла турган иштерин, ырыскысын, жашоо мөөнөтүн жана ал бактылуу же бактысыз болоорун жазып кел деп айтылат. Анан ага жан үйлөнөт. Силерден ар ким бейишке жетүүгө бир чыканак аралык калгыча жакшы иштерди кыла берүүсү мүмкүн. Ошондо маңдайына жазылган тозок жазмышы ишке ашып, ал тозокуларга ылайык иштерди кыла баштайт. Ошондой эле силерден кимдир отко түшүүгө бир чыканак аралык калгыча тозок амалдарын жасай берүүсү мүмкүн. Ошондо маңдайына жазылган бейиш жазмышы ишке ашып, ал бейиш жашоочуларына татыктуу иштерди кыла баштайт. Бухари. Аалымдар бул хадисти шархтап мындай дешет: бейишке жетүүгө бир чыканак аралык калгыча жакшы иштерди кылып, бирок тозокко түшкөн адам жөнүндө пенде ыкласы жок эл көрсүнгө ибадат кылып жүргөн, амалдары кудум бейиш амалдарын кылып жүргөн, бирок Алла Таала бирин да кабыл кылбаган мунафыкка тиешелүү. Тозокко жетүүгө бир чыканак аралык калгыча жаман иштерди кылып, бирок бейишке чыккан адам жөнүндө ислам өкүмдөрүн аткарып, колунан келишинче Куран сүннөттү карманып жүргөн адам кудум элдердин назарында бул дүйнөнүн рахатын көрбөгөн, ойноп күлүүгө убакыт бөлбөгөн, тозокто жүргөн бир байкуш адамдай болот. Бирок Алла Таала анын бактылуу болуусун каалаган мусулман инсанга тиешелүү. Эми амалдарыңды текшер жана кайсыл топтон экениңди билип ал. Ассаламу алейкум ва рахматуллах ва баракатух.